Салык декларациясын тапшыруу менен социалдык же мүлктүк чегерүүнү алса болорун билесизби? Анын кантип иштери жөнүндө айтып беребиз. Салыктык чегерүү бул кирешенин салык салынуучу көлөмүн азайткан сумма. Бул жыл ичинде мурда төлөнгөн салыкты кайтарып берүүгө же азыраак салык төлөөгө мүмкүндүк берген мамлекет тарабынан жеңилдик же колдоонун бир түрү. Социалдык чегерүү салык төлөөчүнүн жана анын багуусундагы 24 жаштан ашпаган адамдардын билими үчүн алынышы мүмкүн. Социалдык чегерүүнүн суммасы окуу үчүн төлөмдүн суммасына барабар, бирок билим берүү боюнча чегерүүлөрдү эсепке албаганда салык төлөөчүнүн салык базасынын 10%-нан ашпоого тийиш. 3 же андан көп баласы барлар үчүн чегерүү 25%-дан ашпайт. Мүлк салыгы боюнча чегерүү ипотекалык кредит боюнча пайыздарды төлөөгө жумшалган, бирок жылына 230 000 сомдон ашпаган каражаттын өлчөмүндө алынышы мүмкүн. Эгерде сиз салыктык каттоодон өтсөңүз жана жазуу жүзүндөгү арыздын жана келтирилген чыгымдарды тастыктаган документтердин негизинде салык декларациясын тапшырсаңыз, биз айтып өткөн чегерүүлөр берилет. Демек, социалдык чегерүүлөрдү алуу үчүн сизге төмөнкүлөр керек. Арыз, акы төлөнүүчү билим берүү кызматтарын көрсөтүүгө келишимдин көчүрмөсү. Билим берүү мекемесинин кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акы төлөө квитанцияларынын көчүрмөсү. Сиздин багууда болгон адамдын документтеринин көчүрмөсү. Баланын стипендия албагандыгы тууралуу окуу жайдан маалым кат. Декларанттын жана жубайынын инсандыгын тастыктаган күбөлүктүн көчүрмөлөрү. Эсептелген эмгек акынын өлчөмү жөнүндө иштеген жеринен маалым кат. Үй бүлөнүн курамы жөнүндө маалымат. Мүлк салыгын чегерүү үчүн арыз, декларанттын паспортунун көчүрмөсү, алынган кыймылсыз мүлктүн техникалык паспортунун көчүрмөсү, ипотекалык насыя келишимин көчүрмөсү, күрөө келишиминин көчүрмөсү, ипотекалык кредитти төлөө жөнүндө төлөм документтеринин көчүрмөлөрү, алынган кайтарылган кредиттин суммасы жана алар боюнча ипотекалык кредит боюнча төлөнгөн пайыздар жөнүндө банктын көчүрмөсү. Эсептелген эмгек акынын өлчөмү жөнүндө иштеген жеринен маалым кат. Жогоруда айтылган документтер менен жергиликтүү салык органына кайрылуу керек. Кененирээк маалыматты жергиликтүү салык органынан же 116 номеринен салык кызматынын сайтынан алууга болот.